Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темам кыргыз коомунун аң сезиминин туруктуу же туруксуздугу жөнүндө. Бүгүнкү күндө жайлуу болуп кеттиңиздер баардыгыңыздар, же болбосо көлгө эс алганы. Ушу көйгөйлөрдөн эс алалычы, негативдерден эс алалычы, ден соолукка карайлычы деп туурабы? Бирок эртең эле күз, кыш келет. Баягы эле көйгөйлөр мурдагыдан да көбөйүп, мойнуңузга жүктөлөт. Эмне үчүн дегенде күрөшүү жок. Аларды чечүү үчүн болгону качып кетмей, мындай жайлоо болбосо, көл болбосо башка өлкөгө качууну дагы аракет кылып жатасыздар. Эми баарыңыздар билесиздер, түрмөдө толтура адамдар жатат бейкүнөө, кылган иш менен ар кандай суроолор боюнча. Алардын арасында ушу элдик тууну коргойт элек, жаңы тууга каршы элекпиз деген жаштар дагы түрмөгө кабылып отурушат, чыкпай. Ошолорду колдойт элек, туура эмес эле түрмөгө отуруп калышты деп ызы чуу кылдыңыздар эле. Ошо мындайча айтканда, орусча уступкага барып, бийлик эмне деди эле? Дароо эле ал жаңы тууну көтөргүлө деген эч ким жок, каалаганыңарды мелдештерге болобу, башкага болобу колдоно бергиле деген. Мына эми ошол маданияттын адамдары, спорттун адамдары жана башкалар позицияңар туруктуу болсо, баягы эле элдик тууну көтөрүп чыкмаксыңар. Бирок барган жагыңарга жанагы өзүңүздөр жактырбаган, жийиркенген, шишеле, бул эле, уйгак эле деген тууну көтөрүп чыгып жатасыздар. Мен ойлойм, ал уят эле. Анткени мындай түрмөдө жаткан адамдарга сый жок анда. Алардын позициясын колдогон чындап кыргыз жок. Болгону бүгүн бир нерсени ура аладыңыздар, эртең кайра мойнуңуздарды сунуп ошого макул болосуздар. Анан эмне үчүн мындай айгайлай бересиздер да, бийлик андай мындай деп? Алар деле силердин аң сезимиңерди түшүнүп алган эки адам болуп атат. Бүгүн калп эле кыйкырышат, анан эртең акыры каяка качат экен, ошого эле макул болушат деген. Туруктуу кыргыз, туруктуу ой пикири бар кыргыз жок болуп турат азыркы коомдо. Анткени деген мындай өзүңүздөрдүн ак менен караны мындай эмне деп койчу эле, салыштыра турган аң сезим болбой жатат. Болгону кайда бирөө көрсөтсө ошону ээрчип кете бермей, же болбосо бүгүнкү күнүм меники кулак мээм тынч, өзүмдүн оокатым өтүп жатса болду. Эми тарыхта деле ушундай да деген кутулмай болуп жатат. Бирок ал эмнеден билдирет? Абдан жийиркеничтүү, туруктуу позициясы жок коомдон. Кайталайм, бүгүнкү кылып аткан иштериңиздер түрмөдө отуруп жаткан адамдардын абийирин, аброюн тепселегениңиздер. Өзүңүздөр аны түшүнгөн да жоксуздар. Эски туу жагат эле деп тургандан кийин кайра жаңы тууну эч ким сиздерге байлабаса дагы көтөрүп чыгып атасыздар. Ал эмне деген кыргыз? Ал деген сатылма кыргыз, ал деген кул кыргыз, ал деген мындай келечегин көрбөгөн макоо кыргыз. Угуп койгоңуздар үчүн чоң рахмат, жакшы болуңуздар.